Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү программанын мейманы Нарын облустук статистика башкармалыгынын башчысы Жакиев Билимбек Дүйшеналиевич болмокчу. Көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү маекти ушул өзгөчөлөнтүп баштайлы деп ойлоп атам. Ушул сиздин ысымыңызга байланыштуу. Кандайча ушул Билимбек деп аталып калган ушул менен баштасак деп ойлоп атам да. Анткени ушул быйыл өмүрдүн 58-чи жазын тосуп жатыптырсыздар. Анан ушул балким атаңыз ушул кезде баягы билимдүү болсун деппи, же кайсы бир тилек менен койгон да. Эми бул ысымды ошо мен 1-январда төрөлүп калган экенмин. Ушул кезде мектеп директору Бектур Кулмурзаевич деген болгон. Анан ушул мугалимдер менен бир коноктон келатышып, анан атам чыгып ошо астынан чыгып калса, ушундай уулду болдум деп сүйүнчүлөсө, ошол жердеги мугалимдердин баары биригип келип, агасы эмне тиги роддомго барбай эле үйдө эле төрөлгөн экен. Анан ошол жерден бизди тартып билимдүү балдардан болсун деп анан ушул Бектур Кулмурзаев агайыбыз Билимбек болсун деп менин атымды Билимбек коюп койгон экен да. Балалык мезгилим ушу Нарын облусунун Мактала районундагы Карабүргөн айылында мурун Жеңиш колхозу болчу, ошол жерден өттү. Раматтылык атам ошо 1941-жылы баягы Ватан агенттик согуш учурунда кеткен экен армияга. Ошондон барып Калининградда согушта бутунан жаракат алып 43-жылы. Анан айылга кайтып келип, ошо бойдон ошо айылга эмгек кылып, бригадирден баштап артелде башкарма болуп, шыгылып, ат үстүнөн түшпөгөн жок. Биз деле ошо кийин чоңойгондо деле ошо комплексный бригадир болуп жүрдү. Ушундай тынымсыз киши эле. Эртең менен ушу азыр эми техниканын заманы болуп атпайбы? Мисалы 28 километрге ошо Жеңиштен Карабүргөн айылынан ошо Дарбаза деген айылга барып, участкага барып, ошол жактагы чөп чаптырып, ат менен барып, бригадир учурунда эртең менен эрте чыгып, 6-да чыгып, ошол жерде саат 8-де атчан барып, кайра кечинде саат 8-де келип сотко берер эле да. Апам болсо раматтылык өмүр бою ошо балдар менен алек болуп эле үйдө ошо атамды карап үйдө эле болду. Раматтылык апам да ушундай ак ниет, ушунчалык баардык ушу кошуналарды менен ала билген, ушундай таза адам эле да. Анан өзүм болсо ошо 5 бир тууган элек, эң улуубуз эжем 53-жылкы болчу, Дүйшеналиев Рыспы деп. Ал киши ошо 1977-жылы каза болуп калган. Андан кийинки эжем болсо 1955-жылкы ошо мурун Жемпетте окуучулугу, ошону бүтүп, өмүр бою ошо мугалимдик кезипте аркалап жүрүп, 2017-жылы 18-жылы каза болуп калды Бакыш эжем дагы. Андан кийинки агам Дүйшеналиев Акылбекти жалпы эле ошо Нарын областында ставить болуш керек, тааныйт. Анткени ошо Акмузда 11 жыл главврач болуп турду, Туп больницада главврач болуп турду, өмүр бою ошо врач болуп эмгектенип, азыр ардактуу эс алууда. Ошол Акылбек байкемден кийин дагы бир агам бар эле, 47 жашында каза болуп калды. Анда ошол 8 баласы менен жеңем калган. Деле ошол менин карамагымда, биздин карамагыбызда болуп калды. Азыр эми балдар чоңоюп, Кудайга шүгүр. Балалыкты эстесеңиз, эмнени өзгөчө эсте калат да, эсиңизге келет да? Чындыгында азыркыдай заман эмес эле да. Ошо жөө барып келип, кайсы жакта болсо да жумушка жөө барчубуз. Анан бизди дагы ошо картошка айдатып, ошо мектептин атайын чарба кылып, картошка поле берген. Ошо полега мени бригадир кылып, ошо 81-жылы бригадир кылып, 24 А класстан 9-А класстын 12 кызы, 9-Б класстын 13 кызы кылып, 25 кызыбызды ошо картошкага, түптөгөнгө, картошканы уход кылганга атайын
чатырларды тигип сельхозработа сыяктуу кылып алып барчу эле. Анан мен ошол жерге бригадир болуп калдым. А кезде мындай бир балдар менен кыздарды аралаштырып чогуу иштетчү эмес да. Кыздар ошо немеде болсо, мисалы тиги картошка отоп, картошка түптөгөндө болсо, балдар башка бир саман жүктөп, чөп жүктөп, башка жака алып кетчү эле да. Анан сугатчылар 2 сугатчы бала берчү, кечке чейин сугарып, кечинде үйүнө кетчү да. Кыздар менен кошо неме кылдырчу эмес. Ошол жерде Раматлык Маданбеков Макен агай деген биздин жетектеп жүрдү. Мен ошол жерде кыздарга бригадир болуп калдык. Эми ошол кезде баягы ыйман деген аябай жакшы экен да. Биздин кыздар ошо кечке ошо чөп отойт, картошканы бөлүп берип коебуз, жөөк кылып бөлүп берип коем. Бүтпөй калганы кесинде андай асмачыраак, азыркыда свет жок да. Асмачыраакты алып алышып, биз аткарабыз деп ушинтип өздөрүнө дитин коюп анан отор эле да. Отоп, түптөп, анан кийин кыздар баягы кичинекей магнитофондор бар болчу эсте. Электроника, романтик деген магнитофондор. Ошону коюп алышып, анан кийин анан бүттүк деп өзүндө кечинде анан өздөрүнчө бийлеп, аябай сонун күндөр өтөр эле да. Союздун учурундагы бир жакшы бир мага бир ушунчалык неме калды. Оюмда жакшы бир пикир калган да. Ошол мен ошо картошканы итоктоп баягы жыйынтыкта бүттүк. Бүткөндөн кийин ошо Нарын облусуна чакыртып, баардык мектептерден ошо ар бир ошо немеде мектептин чарбасында картошка, ал кезде мал да бар болчу. Картошка айдатчу, эгин айдатчу, чөп. Ошолордун баарына чогултуп алып ошол жерден бир чоң жыйын болду. Ошондо жыйын болгондо ошо 1981-жылы мага бир палас берди да, сыйлыкка. Ошол паласты Раматлык апам көзөткүчөктү, ошол паласты барктап, ушу стенага илип, азыр стенага илинбей калдыгы, а кезде паласты илине берчү стенага. Как килем катары, как туштук катары илине берчү да, анан ошо илип сактап жүрдү да. Мага бир ошол бир стимул болду да. Эмгекке тарбиялоодогу бир чоң үлгү болду десем жаңылышпайм да. Балалык мезгилде кайсы кесипти аркаласам деп мындай тилек кылчу элеңиз, эмне жумушта иштесем деп мисалы кесиптик билимиңиз боюнча айта кетсеңиз. Айылда жүргөндө ошо башкармаларга суктанчу элем да. Ошо бир Кудай буйруп бир башкарма болсом, бир жакшы бир кесипке ээ болуп бир башкарма болом деген үмүт менен жүрдүм да. Анан ошол айылда болуп, анын ортосунда көп убакыттар өтүп кетти. Анан 88-жылы финансовый техникумга тапшырып, бухгалтердик эсеп боюнча бухгалтердик кезип боюнча кезип алдым. 90-жылдан баштап ошо бухгалтер болуп иштеп калдым да. 91-жылдан баштап бухгалтер болуп иштедим. Бухгалтер кассир болуп иштедим. Экономист патрут болуп иштедим. Анан ошентип анан кызмат аркылап кеттик да. Андан кийин Арабаеванын азыркы мен кийин эле бүттүм. Кийин эле бүттүм. Арабаеванын ошо налог уложения, налог өндүрүүчүнү ошо немеден бүттүм. Арабаевадан бүттүм. Жогорку билимдимин азыр. Ошол кезде 2004-кө чейин ошо насус болдук. Андан кийин 95-тен баштап бухгалтердик кесипти аркылап 2004-жылы анда баягы элдик шайлоо болчу. Анан айыл өкмөт болуп калдым да. Ошол айылыбызга, чарбабызга көп кызмат кылдым десем мен жаңылышпайм. Ошол азыркы биздин ГКМдин начальниги азыркы Камчыбек Кыдыршаевич эмче министр эле. Биздин айылга барып, ошол жерде жана биздин чоң жамандабан суусу өткөн чоң сайыбыз бар эле. Ошол өмүр бою ушу көпүрө салынган эмес да. Ошол жерге көпүрө салуу боюнча сунуштап 2008-жылы ошол жерден Камчыбек Кыдыршаевичтин чоң эмгеги бар да. Ушундай чечкиндүү эле да. Билимбек Тушунаевич, сенин мээнетиң өтүп кетти. Все, мен ушуну бүткөртүп берем деп көпүрөнүн милдетин алып кетти. 2009-жылы сентябрда ушул көпүрөнү куруп берип кетти да. Арис менен столярный цех аштырдым, швейный цех аштырдым. Азыр столярный цех ушул кезге чейин иштеп атат.
швейный цехтин жетекчиси өтүп кетип, азыр билбейм, айылдарга барганда сурап калам. Заправка аштырттым. Ошо заправка дагы көп ошо кезде жокчулук кезде аябай жакшы деди, кийин эле токтоп калды. Соляный цех болсо ушу кезге чейин иштеп атат. Мектептерибиз болсо убагында аябай жакшы болчу. Ошол убагында баягы ремонтторун жасатып, көп жолдордун баарын жасаттык, көп иш жасадык эми. Катарда кызматкерден жетекчилик кызматтарга чейин жетип, аркалап келесиз. Анан деги эле сиздин пикириңизде өзүңүздү кандай жетекчимин деп эсептейсиз? Анан деги эле жетекчи кандай болуш керек? Мен мындай ойлойм да, жетекчи эң жөнөкөй болуш керек да. Жөнөкөй болуш керек, ошо эл менен кошо жүрүш керек. Жетекчинин баягы жакшы бир сөз бар го, бир көзү сокур, бир кулагы дүлөй болуш керек. Анан жетекчи ошол кызматкерлерине условияны түзүп берип, анан кийин требовать этсе, анан иш болот деп эсептейм да. Баардыгын даярдап берип, анан кийин иш кылса, мына эми моорекин аткарасың десе, ошондо иш жүрөт да. Анан условия түзбөй эле моорекин аткарасың дей берсе, анда кыйын болуп калат да. Анан калыс болуш керек жетекчи. Ошол жагынан алыс болуш керек жетекчи. Ошол коллективин баардыгын бир адамдай, бир үйлөрдүн балдарындай. Мисалы, семьяда деле ошого бир балаңды жакшыраак көрүп, бир балаңды жаман көрүп койсоң, эмне деген жаман болот? Кызматта деле, жетекчилик кызматта деле ошол. Деле сенин балдарың экинчи семьяңда. Ошолордун баарын тең караса, чоң жетишкендиктерге жетет го деп эсептейм да. Эми жеке жашооңузга өтсөңүз да, үй бүлөңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, өмүрлүк жолдошуңуз менен кандайча таанышып, канча болду баш кошконуңузга дегендей, балдарыңыз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Колуктум экөөбүз ошо мындай айтканда жездемдин эле кошунасы, эжемдин кошунасы. Ошодон таанышып эле анан баягы экөөбүз бирибизге малабыз жакын болуп, анан ал киши бул жемпетти бүткөн, азыр Карабаеваны. Анан ал киши менен ошол жактан таанышып эле экөөбүз эми мындай айтканда ал центр, мен тиги жеңиштик классташпыз да, мындай айтканда. Бир поколениябыз, анан ушул жакшы, экөөбүз ошондон 87-жылы үйлөндүк. Ошо 5 балабыз бар, 3 эркек 2 кызыбыз бар. Баары үйлөндү, жайланды. Ошол улуу баккан, атам баккан бала болсо ошойдон айылда эле чарбабызды жетектеп калды. Андан кийинки кызым болсо жогорку билимдүү университетте мугалим болуп, азыр Нарын райондук статистика бөлүмүндө иштейт. Андан кийинки уулум болсо жогорку билимдүү юрист өзү. Андан кийин кайра тиги ушу дорожныйды бүткөн. 2 билими бар. Анан ал болсо бизнес менен жүрөт. Өз кесибине такыр неме кылган жок, ошойдон бизнес менен жанагындай чоң машинасылары бар, ошо менен машина тартырып, тиңдей мындай иш кылып жүрөт да. Андан кийинки кызым болсо медучилищени бүткөн. Бул Нарын мед коллежин бүткөн. Азыр бул Нарын райондук ооруканасында медсестра болуп иштейт. Андан кийинки кичи уулум болсо азыр Д41-дин начальниги, ошо дорожныйды бүтүп эле өзүнүн эмгеги менен эле ошо даражага келатат эми. Ошол менин жолумду жолдойбу деген үмүтүм чоң. Ушул кичи баламда да үмүтүм чоң. Кудай буйрса ошо мен деле элге калыс болуп, мамлекеттик кызматты так аткар, жакшы бир деңгээлге жет деп тарбия берип турабыз. Эми колуктум тууралуу, ошо тууралуу айта кетсем, мен ысыгыма күйгөн дагы, суугума күйгөн дагы мен ушунчалык мага күйүмдүү, мен да ушунчалык күйүмдүүмүн. Экөөбүз бирибиз менен бирибиз ушунчалык жакшы мамиледебиз. Ошо биз менен жүргөндө суктанат экөөбүзгө. Кызына какшат да, өйдө төмөн болот. Өйдө төмөн болот. Өйдө төмөн учурда айылдыкын кептеп эле кетип калыш керек да. Кечинде келгенде өзү эле жазылып калат. Өзүңүздү бактылуумун деп эсептейсизби? Анан деги эле бакыт эмнеден турат? Кудай ден соолук берип эле ошолордун бир жаман жагын көргөзбөй, бир жакшы бир инсандардан болсо экен деп эле, ошол балдарың жакшы мындай тектүү болсо, андан өткөн бакыт жокко деп эсептейм да. Анан
бакыт деген эле ушул. Иштеген ишинде бир кемчилик болбосо, жаман нерсе болбосо, ушу мамлекет үчүн болгон аракетиңди жасасаң, жалгыз каражан илбай адам багат. Ушу элибизди бакканга чоң аракет кылсак деген үмүтүм бар болчу, ошол үмүтүмдүн аткарылып келатат деп мен толук ишенем. Ар бир нерсеге ички дүйнөнү таза койсок, чоң ийгиликтерге жетебиз да. А ички дүйнөңдү тар кылсаң, ошол өзүң башыңа айланып эле тие берет деп эсептейм да мен. Колдон келсе ар бир адамга ушу жакшы тилегибизди арнап жүрсөк, чоң ийгиликтерге жетебиз да. Эң жакын сырдашыңыз ким? Анан деги эле ошол жан дүйнөңүзгө буктолгондо кандай бир чыгарасыз? Адам баласында ар кандай ситуациялар болот. Ошол кезде мен деле ушу бир природага чыгып, суу бойлоп басып, көбүнчө могу теке секирикке барып, жанагы нарын сууну карап, тиктеп ушундайларды жакшы көрөм. Өзүм кечкечте баягы эми баягы чоң ырчы болбосок дагы ырдай коебуз. Иргеселерде деле ырдап жүрбөйүнбү? Анан кыйкырып ырдай алабыз. Анан жана балык улаганды жакшы көрөм. Бирок эми баягы могу жумуштар көп болгондон бери, көптөн бери ушундай неме болуп калдык. А так мындай природага чыгып, өзүмдү өзүм алаксытып, бала кезде волейболду ойночу элек. Ушул баягы чарбалык жумуштарга кеткенден бери көп неме кылбай калды да, каралбай калды. Бирок эми азыр эрте чыгам. 6:30 чыгып 7:30 чейин басам. Кечинде болсо саат бир 8-ден 9:30 чейин басам. Анан ушинтип алаксып, өзүбүздүн жан дүйнөнү тазартабыз. Көбүнчө эле сырдашым ушу байкем менен сырдашам. Кыялдануу боюнча эмне деп айта аласыз? Эмнени кыялданасыз? Кыял баягы улам мезгилге жараша өзгөрүп турабы? Же кандай? Эмнени кыялданасыз? Ушул сиздин куракта эмнени кыялданат да? Кудай ден соолук берсе, бир 60 жашка чейин иштесек, 60 жаштан кийин ушу кызматыбызды берип эле, тынчыраак эс алып эле, мындай айтканда көлгө барып эс алып, айылга барып, чарбаны карап, шаарга барып, балдарга учурашып дегендей эле бир эс алып, сыртка чыгып, калганын эми тынчыраак өткөрсөк деген эле ой. Биз деле эми баягы мындай айтканда 60-тан кийин өзүң деле чарчап каласың. Кийинки муундарга жол бошотуш керек деп эсептейм. Анан жанагы айтып кетпедим, самый ички дүйнө таза болсо, Кудай Таалам берерин унутпайт болуш керек. Ошол менин оюмча мамлекетибиз мына Кудай буюрса жакшы жолго кетип баратабыз деп эсептеп атабыз. Кудай буюрса эсептелинип калды. Ошол бойдон жакшы жолго түшүп бир өнүккөн мамлекеттерге айланып кетсек, баардыгыбыз баягы баардык элибиз бирдей жашоого келсе, деңгээлге жетсе, андан өткөн жыргал жок, андан өткөн бакыт жок деп эсептейм. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сизге эркин микрофон, жалпы телегөрүүчүлөргө кайрылууңуз. Мамлекетибизде бир тынчтык болуп, дайыма ушу жакшылык болуп, жакшылыктын түйшүгүн тартып, дайыма бүтүн болушуңуздарга мен тилектешмин. Урматтуу мекендештерим, Кудайым буюрса бир алдыда бир жакшы ийгиликтер болуп атат. Ушул ийгиликтерибиз кут болуп, дагы бир чоң ийгиликтерге жетип, мамлекетибиз бир түптүү, келечектүү, чоң бир ошо өнүккөн мамлекеттердин арасына кошулат деген ишеничтемин. Жалпыңыздарга ынтымак ырыскечик болсун. Кудай ден соолук берсин, мекенибизде тынччылык болсун. Бизге убакыт бөлүп маек курганыңызга чоң рахмат. Ишиңизде ийгиликтер боло берсин. Бар болуңуз. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына уртоктош болдуңуздар. Бүгүнкү көрсөтүүнүн мейманы Нардон облустук статистика башкармалыгынын башчысы Жакиев Билимбек Дүйшеналиевич болду. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү. Сак саламатта болуңуздар.